Assalamu алейкум дейт. Үйлөнүүчү жигитке эмнелерди насаат кылат элеңиз дейт. Үйлөнө тургандарга же турмушка чыга тургандарга жалпы. Үйлөнө тургандага дегеле турмушка чыга турган жалпы айтат элем, үйлөнүштөн алдың үйлөнүүнүн маселелерин билип алыңыз. Турмушка чыгыштан алдың ошол турмушка чыгуунун маселелерин үйрөнүп алыңыз. Эркексизби, өзүңүздүн укугуңузду, шариаттагы укугуңузду билип алыңыз. Андан кийин аялдын дагы укугуну билип алыңыз. Шариатта ар биринин өзүнүн укугу бар, өзүнүн орду бар, шариаттагы орду бар. Анан үйлөнүүдөн максат эмне? Эмнеге үйлөнүп атасыз? Муну дагы билип алыңыз да. Үйлөнүүдөн максат урматтаган кээ бир эле балалуу болуш керек дейт. Жок, ол үйлөнгөндүн мөмөсү, алчы. Ал мөмөсү. Үйлөнүүдөн максат урматы турган, сиз ошол адамга кимди алып атасыз, кимге баш кошуп атасыз, ошол адамга Алланын буйруктарын жеткирүү да. Өзүңүз билбесеңиз ага кантип жеткиресиз? Ошондуктан сиз үйлөнүп атасызбы, көпчүлүк жоопкерчилик сизге түшөт, мойнуңузга түшөт. Ошондуктан сиз аял келе турган болсо, илимдүү болсо өтө жакшы. Илими жок боло турган болсо, сиз ага үйрөтүшүңүз керек. Өзүңүз билбесеңиз ага эмнени үйрөтөсүз? Мына ошондуктан шашпастан ошону билип алып туруп, анан өзгөчө тойдун маселесини жакшы чечип, ысыраф кылбастан, шаргый ислам дининдеги баягы даңгыруу жок, закысы жок, фото көйнөктөрү жок эле, эмне кылат? Жөнөкөй эле тойду өткөрүүнү ыктыяр кылсаңыз деп кеңеш берет элем. Анан баягы кандай иш болбосун, Кудай ыраазы болсун деп. Кудай эмнеден ыраазы болот же кандай той кылсам Кудай ыраазы болот деген суроону берип, анан ошого жооп издеп көрүш керек экен да. Анан Кудай ушундай тартипте кылган болсоң, эмне ыраазы болот десе, анан ошол жолго түшүш керек экен да. Мен дагы ар бир кандай маселе болбосун, алдын чечим издерде ушунун кандай чечимине Аллах ыраазы болот эле деп ушул суроону берем да өзүмө. Анан дароо эле ютубту ачып устаздардын баягы жоон угасың, анча-мынча китеп карайсың деген, андан кийин анан ушундай кылсаң Аллах ыраазы боло турган жол десе, анан ошол жолго түшүп баягы иш кылганга туура келет да. Бирок кээде ал ишке ашпаса деле билесиң, ал жерде сооп бар экенинчи. Ошол сыяктуу биздин жигиттерибизге ушу устазыбыз айткандай, дагы кенен баягы никеңиздин келечекте берекелүү болушун кааласаңыз, мечитке барып эле баягы мечиттин имамдарына алдын отуруп кенен маселе укса да болчу да экен да бул жерде. Анан дагы бизде ушундай маселе суроо көп келгендиктен дагы бир маселе каралды эле да. Ушул үйлөнө тургандарга бир күндүк же 2 күндүк курс уюштурсак деген да бир маселелер чыгып атат эле бирдечи. Китептер чыгып калган Кудайга ушу нике кереметтери деген сыяктуучу. Бирок ушундай бир курс уюштурсак, аялдарга өзүнчө, эркектерге өзүнчө үй бүлөнүн ажырашып кетүүнүн канча бир пайызын алдын алат эле деп бир статистикаларды айтып атат эле устаздарыбызчы. Кудай урса буга да жетербиз. Анан бул жакта өтө узун суроо келген экен. Ассалам алейкум устаз. Жамандык дагы жакшылык да Алладан болсо баары Кудайдан деп жөн эле жүрө берсекчи дейт. Авария, кырсык, оору бүт Кудайдан болсо мен неге күнөөлүү болом деген суроону беришет дейт. Аларга кантип туура жооп бересиз дейт. Албетте бул тагдырдын маселеси, урматтуу. Чынында эле жакшылык, жамандык баардыгы Алладан, бирок Аллах субхана ва тааля Кур'ан Каримде айткан, кандайдыр бир жакшылык келсе Алладан деп билгин, кандайдыр бир жамандык келе турган болсо өзүңдөн деп билгин деп. Эң негизги туура ишеним мына ошол. Ошондон биз сөзсүз себебин кылабыз. Ошентип айткан адамдардын өзүгө мен дагы бир канчасы менен отурдум. Ошол эле адам азыркы эле сурооду берет да, үйлөнөйүн дедимби де. Болду, үйлөнөйүн дейт турган болсо баардыгы не кылат? Кыздарды көргөсөң жакшысын издейт да. Болупту, тагдырыма жазып туруп ала берейин деп эле бир бомбушканы көтөрүп кетпейт эч качанчы. Бир оорукчаны алып кете бербейт. Жок, карап көрөйүн, жакшырагы болсо деп баары бирси жакшыны талап кылат да. Анан динге келгенде эле анан онда жата бербейинби? Анда жөн эле жүрө бербейинби? Жок, урматтуу, өзүңдүн пайдаңа келгенде жакшысын издейсиң да. Анан динге келгенде эле анан онда баардыгы Алладан экен го, онда мен эмнеге күнөөкөр болом? Жок, урматтуу, бул акылсыздык. Албетте, мына ошондон биз имандуулар, Аллах Таала Кур'анда айткан биздин толук туура ишеним мына ошол. Кандайдыр бир жакшылык келдиби, Алладан болду. Кандайдыр бир жамандык келдиби, ал өзүңдүн бир күнөөңдөн, өзүңдүн жамандыгыңдан болду. Туура ишеним мына ошол. Ошондон мүмкүн болушунча жакшыга, мүмкүн болушунча алдыга, мүмкүн болушунча оңолууга умтула беребиз, аракет кыла беребиз. Андан тышкары баягы Аллах Таала бизге баягы мүмкүнчүлүктү дагы берген го. Баягы ыктыярдуулукту. Тандоо ыктыяр менен баягы ишке аша турган нерсе го.
Баягы себептерин дагы кошо берген, ошол себептерин аткаруу ыктыярын да берген да. Себептерин кылсаң да болот, кылбай койсоң да болот. Ал ыктыярга байланыштуу. Бирок ушул устазыбыз дагы ушул жерде баягы тагдыр маселеси өтө баягы мындай Татаал нерсе го, бирок ушул жерде чоң устаздын бир жооп бергени бар эле да. Баягы сенин ыктыярың эмнени кылаарын дагы Аллах Таала билет болчу депчи. ооба. Ыктыярың эмнени кылаарын да. Бирок ошол ыктыярды башкаруучу өзүң экенин да билесиң го. Ошого ыктыяр биз баягы ыктыярыбызга, мүмкүнчүлүгүбүзгө жооп беребиз деп дагы устаздарыбыз айтып жүрөт го. Эмне мүмкүнчүлүгүбүз бар эле жана аны кантип колдондук депчи. Анан кийинки суроо бар экен устаз. Ассалому алейкум. Тазияда боюнда бар аялдар ордунан турушу керекпи? Балага зыян деп айтышат. Ошол тууралуу айтып берсеңиз дейт. Ал шарт эмес, тазияда ордудан турушу шарт эмес. Ошол жерде бойда бар болот болсо, анын барышы деле шарт эмес өзүчү. Бизде эми ошондой да баргандан кийин кошуналары келе берет, аялдар келе берет. Сөзсүз барып ошол жерге барып көзүн көрсөтүш керек. Жок, урматтуу уган. Ал жерде өзгөчө эркектердин жумуш болот болсо, эркектер балган жакшы. Бойда бар болот болсо, ал жерге негизден аралашпай эле койгону мен кеңеш берет элем. Аралашпай эле үйүндө бар. Себеп үйүндө эле Куран окуп, үйүндө эле зикир кылып, үйүндө эле дуасын кылып турсун. Ага бир гана жардам мына ошол. Аллах разы болсун. Анан ушул тазия десе өлүм житим маселесинде биздин баягы кыркылык, бейшембилик деген нерселер акыркы учурларда жоюлуп кетип атканын мен аябай көп угуп атам да. Сиз да угуп атсаңыз керек. Чынында кубанычтуу нерсе да. Аллах Таала эми кимдин ичер суусу түгөнгөн кезиге Аллах Таала алып кетет. Ага эч кимдин баягы талаша турган нерсеси жок го. Мисалы үчүн бизде Ала Букада Жөбүлент деген айыл, мен ошол жакта туулгам да. Бизде ушундай болуп калып турсаз, каза болгон кишини бир күн же жарым күндөн кийин эле жерге берип, андан кийин эртеси чакан кылып эле Куран окутат экен, бүттү. Кыркылык да жок, бейшембилик да жок, элүү экилик да жок, эч нерсе жок. Албетте мээнеттин натыйжасы, ооба. Мен ошол сурасам, апам келгенден бул нерсеге кимдер аркылуу жетишилди деп сурасам, аксакалдар тыйып коюптур да. Аксакалдар. Анан мындай окуя Нарында да болоттур да. Нарындан чоң атам келип айтат, баягы азыр этке киришпей кал дейт. Баягы маркумду жерге бергенден кийин эле үйлөргө тарап кетип атат. Имам ошол жерде туруп алып, эмне үйүңөргө таркагыла болду эми деп эле ушинтип таркатып атыптыр да. Бул чынында Кудай буйрса келечеги бар өлкөнүн ушундай ысыраптан кайтуусу мындай чынында кубантат экен да. Бул ысырап Аллахка жакпаган нерсе го. Андан кийинки суроо. Ассалому алейкум устаз. Аллах разы болсун сизден. Ден соолукта болуңуз. Ассаламу алейкум дейт устаз дагы бир жолу. Менин жолдошума насаат айтып коюңузчу. Балдарды кечке жаман сөз менен тилдейт дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи баракату. Эгер жолдошуңуз угуп аткан болсо, чынында эле агаларга дагы деги эле менин өзүбүзгө жалпыбызга эле насаат. Урматтуу туугандар, сиздерге караганда мен өзүм угуп атам. Я Алла, өзүм айтканым өзүм кулагыма эртерээк келет дегендей, жалпы жолдошуңузга дагы жок, антпеңиз. Бала бул жаш бала дегени менен муну каттуу кармайбыз дегениңиз менен жок, урматтуу тууган, алар дагы жан, кадимки эле жан. Жумшак сөз айтып болсоңуз, бизде ата бабабыз айткан, жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгат деген. Ошондон жылуу сүйлөгөн, андай кылбагын балам, мындай кылган, андай кылбагын кызым деп жумшак айта турган болсоң, мына ошондой. Анан бизде жакшы сөз, ура берсең эти катат, айта берсең бети катат деп. Азыр сиз сөгө берип, аны ура берип, этини дагы бетини дагы катырып кое турган болсоңуз, кийинчерээк өзүңүзгө эле зыян болот. Өзүңүзгө эле арман болот, өзүңүзгө эле өкүнүч болот. Карыялар үйдөгү адамдарды көрдүк, ол тургандар көпчүлүгү күнөөсүнү өзгө эле алып атат да, чын айткандачы. Буга мен өзүм себепмин, себеп балама мен жакшы тарбия берген эмесмин. Буга мен өзүм себепмин, балага мээримдүүлүк кыла алган эмесмин. Буга мен өзүм күнөөкөрмүн, баламды ушинтип уруп сөгө бергенмин. Мага аталык сезими калган эмес, балалык сезими калган эмес депчи. Мына ошондуктан эртең сизде эле өмүрүңүз узун болот турган болсо, карыйсыз, ал атам деп сизге чуркай турган болсун. Атам деп жаныңызда олтура турган болсун. Керек болсо балдарыңыз менен дос эле болуп алыңыз да. Эң жакыны сизсиз дагычы. Кел деп ал оюну, ал кыла турган ишини коркпой, ойлонбой сизге айтып, сиз менен кеңеше турган болсун. Сиз аталык катарында ага, мына ал өтө сонун болом болот. Кой балам, бул болбойт. Мынаны ойлонуп көрөйлү дей турган болсоңуз, өзүңүздүн эле пайдаңыз. Албетте өзүңүздүн каныңыздан жаралган балдар. Аларга сиз мээримдүүлүк кылбасаңыз, анан ким мээримдүүлүк кылат? Ооба, бизде союздун учурунда тарбияланып калгандар бар. Балдарын атасын көзүнчө өппөйт.
атасынын көзүнчө балдарын көтөрбөйт. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам балдар неберелерин Хасан Хусейнди үстүгө мингизип алып, эркелетип, ошого төө болуп, алады өпкөндө bir adam kelip turup aytkan, nevreleriңизди көтөрүп ушинтип эркелетесизби? Ооба, эркелетем. Менде 10дон ашык неврем бар, бирөөсүн дагы эркелетпейм, бирөөсүн дагы өппейм дегенде пайгамбарыбыз айткан, Аллах Таала сенин жүрөгүңдөгү мээримдүүлүктү алып койгон болсо мен эмне кылайын деген да. Ошондуктан өзүңүзгө мээримдүүлүк сураңыз, балдарыңызды дуа кылыңыз, сахола дуа кылат эле. Аллахым мага аялымды жана балдарымды көзүмдөн кареги кылып бергин деп дуа кылат эле. Чынында эле балаңыз сизге жакпай калган болушу мүмкүн. Кээ бир эркектер мына ушундай да, карайттагын баласы бир аз өзүгө окшойт болсо, чото эмне подозрительный дейт. Шектенгендей болуп, менин балам эмес дегендей болуп, жок урматтууган, аны ичиде жасап койгон жок. Кулагы окшошпой калышы мүмкүн, мурду окшошпой калышы мүмкүн, көзү, аялына, тайкасына, башка туугандарын тартып калышы мүмкүн бул нерсе. Мына ошондуктан сиз аларга кайра айтарым, жумшак мамиле кылыңыз, көп уруп сөкпөңүз. Албетте, жылуу сүйлөсөңүз жылан ининен чыгат. Урбай, сөкпөй, жумшак айтып көндүрө турган болсоңуз, келечекте өзүңүздүн эле пайдаңыз. Аллах разы болсун. Анан устаз, ушул жакшы тарбия боюнча бүгүн эле баягы биздин инибиз бар да, Эрболот Касым Тегин дегенчи. Ошол жигит атасында машина алыптыр бүгүнчү. Анан бирок бир аз эскирээк машина экен. Бирок ал айтып атпайбы, эптеп атам ушу 2 жыл ушуну минип турса, апам салып алып дейт. 2 жылдан мындан да сонун алып берем деп ниет кылып жөнөтүп атат да. Анан мен ошондо ойлодум да, атасына рахмат деп. Бул тарбия да. Бул тарбия. Анан баягы балалуу болгондордун келечекте эки эле жолу бар экен да, же бактылуу карылык, же азаптагы карылык же. Бул бир эле нерсеге байланыштуу турбайбы? Сиз айткандай тарбияга да. Туура тарбия бердиң, бактылуу карылыгың, бак сен эң жакшы учуруң экен да. Ошондо. Ошого устазыбызга бул бир мисал болду да. Баланын тарбиясы кандай болсо, караң, азыр жупуну машина, бирок 2 жылдан кийин эң сонун машина алып берем деп жөнөтүп атат да. Бул тарбия экен да. Кийинки суроо устаз. Ассалам алейкум устаз. Сизге кайрылуум дейт. Кайрылуумдун себеби, кайрылуум анан себеби деп коюптур. Мүмкүнчүлүк жок, акыйка бере албай жатабыз. Мүмкүнчүлүк жеткенде акыйка берсе болобу дейт. Өтө сонун болот. Ооба, акыйка беришлиги негизи мүмкүнчүлүк балдарга, кыз бала болсо 1 кой, уул бала болсо 2 кой, 7-нчи күнү, болбосо 14-нчи күнү, болбосо 21-нчи күнү, болбосо ооба, качан күчүңүз жетет ошол учурда. Мен деле эл аралап өзүм туугандарымдан жүрөм, баласы чоң эле болуп калган учурда эжекем ушуга акыйкасын бербедим эле, азыр мүмкүнчүлүгүм бар, берсем болот. Мүмкүнчүлүк болгондо союп акыйкасыны кылды, анын пайдасын көрдүк. Ошондон бул сүннөт амалы, албетте урматтууган, балаңыз үчүн. Ошондон сиз карызга батпаңыз. Өзүңүз кыйналып аткан болсоңуз, аны бир милдет катарында кылып туруп, эми кандай болот экен деп натыйжасынан коркпоңуз дагы. Буюрса, Алла көрүп турат, билип турат. Ошо шартыңыз болгон учурда союп туруп акыйка кылсаңыз болот. Аллах разы болсун. Эгер кийинки суроо келген болсо, жөнөтсөңүздөр болот. Ал эми биз WhatsApp номерибизди дагы бир жолу кайталайбыз. 0705 96 94 41 номерлери. Ушул номерге суроолоруңуздарды SMS аркылуу кылып, WhatsApp'тан жөнөтсөңүздөр, буюрса устазыбыз жооп берет. Ал эми устаз, ушул жогорудагы тарбия маселесиндечи, ушул тарбия берүүдө атанын жана эненин орду айтып берсеңиз, үйдө орду кандай болуш керекки? Үйдөгү өсүп жаткан уул, кыз ошондон мындай үлгү алсын да. Ооба, атанын эненин орду чынында эле эне үйдөгү медресе, көбүрөөк эне балдар менен бирге болот. Эненин орду жогорураак. Эгерде эне өзү динчил болуп, балдарды дин менен тарбиялап, атага болгон урмат сыйыны эне билдириш керек. Бизде өзү өткөндө эле айтып өттүк го, энелерден калган макал бар. Эненин сөзү ок, атанын сөзү ок, эненин сөзү боктур. Бул ата энелерден чыккан, энелерден чыккан бул тарбия. Атаң андай дебе, атаңа караш караба, атаң келгенде ордуңда тур, атаң келгенде кутурба, атаң келгенде тынч отур, атаң эс алып алсын, атаң чарчап келет, атаңа көп чай ич алганча андай кылба деп тарбиялап беришлик. Бул албетте эненин орду. Ата дагы баргандан кийин айтсын, силер энең айтканын кыл, аны бүтүрүп кой, көп кутурба, айтып кет. Себеби эркек бул жумушта болот, эркек эл менен аралашта болот. Ал телефон жаңгаганда же болбосо сураганда башка жерде болуп калат. Ошондон энең айтып кет, энең уруксат берсе ошону кылгын деп туруп, эне менен бала
эне менен ата балдарды бирдей тарбия алса жакшы болот. Андан кийин эң негизгиси, урматтаган балаң антып атат деген учурда ата мүмкүн болушунча кызга катуу тийбесин. Кызга кол көтөрүп кызды урганга жок, атанын акысы жок. Аны энесиге тапшырсын. Эне балдарды ата карасын. Балдарды ата карасын. Эми чоңоюп калды, машалла чоңоюп калды. Алымдар устаз айткан экен, чоңоюп же көчөгө чыгып калган учурда кызга көбүрөөк акча бер. Кызга көбүрөөк акча бер. Ал башка бирөөгө мороженое алып бер деп башка бирөөгө көз каранды болуп калбасын. Жеткирип коесузбу деп башка бирөөгө көз каранды болуп калбасын. Кызыңа көбүрөөк акча бер, бала карап сенде акча менде бар. Сага муктаж эмесмин дей турган болсун. Ал эми балаңа чоңоюп калды, азыраак акча бер. Ал кыздарга кетип калбасын. Өзүгө жетер жетпес болуп, жок кой, төлөй албай калам экен, кой жеткире албай калам, өзүм араң барам деп туруп, ал мүмкүн болсунча үйгө келе турган болсун деп устаздарыбыз айткан. Албетте булар дагы бир тарбиянын бир үзүндүсү, же кичине бир сабак. Ошондон биз деле эми ата болуп балдарыбызды эми чоңойтуп келатабыз. Өзүбүз тарбияга муктажбыз, өзүбүз азыр деле окуучубуз. Чынын деле мен деле устаздарымдан сурайм, мен деле чоңдордон сурайм, эми кандай кылам, балам мынча жашка келип калды депчи. Ошондон жалпы эле сурап, өзүбүз дагы тарбия боло турган болсок, анан аларга жакшы тарбия беребиз. Өзүбүз тарбия болбогондон кийин аларга билбейм эмне деп тарбия беришлекчи.